Азыркы бул акыркы эле жылдарды карасак, мына оору каптап атат. Коронавирус каптап, канча деген адамдар оору каптап атат. Ушул оорудан канча деген адамдар мына чыкканда кырылып атат. Ошол замат эле түлөө бүткөнгө чейин Кудай жаан бергенде, ошол вакытта куракчылык жагы. Ушунчалык баягы ишенимдери да Кудайга жакшы болчу да, хотя ошол убакта баягы атеизм учуру болсо дагы. Кымбатчылык болуп атат, кыйынчылык болуп атат. Адамдар ушундай баягы заман оорлоп атат да. Эгерде чындап келгенде азыркы учурда түлөөнү көбүрөөк өткөрүшүбүз керек болчу да. Азыркы эле учурда айталычы, мына азыркы убакта Борбор Азия аябай мындай коркунучтуу абалда турат да. Бирок биз ушул учурда негизи деген эң биринчи биз жардамды, ырайымды Кудайдан алышыбыз керек болчу да. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандарым, YouTube каналынын сүйүүчүлөрү, саламатсыңарбы? Кайрадан эле биз сиздер менен Мезгил медиа каналында кездешип жатканыбызга кубанычтабыз. Тактап айтканда, бүгүнкү программабызда биз кыргыз эли эмне себептен түлөө өткөрүп келген ушул туурасында сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү программамдын каарманы Айтбек мырза, теолог боюнча эксперт десем болот. Анда эмесе, салам алейкум, Айтбек мырза. Кандай, жакшысызбы? Жакшы. Айтбек ага, дегеле айтсаңыз, теолог катары ушул багытта көп жылдардан бери үзүрлүү эмгектенип келе жатасыз. Анан сизди бүгүнкү ушул программага чакырганымдын бирден бир максатым кыргыз элибиз, ата-бабаларыбыз эзелтеден дегеле эмне себептен ушул түлөөгө өзгөчө маани берип келген, түлөөнүн мааниси эмне, ушул туурасында айтып берсеңиз. Түлөө боюнча сөз кылганда эле ушуну бала чакта эстейм да. Ушу бала кезде эсимде. Баягы ал эсердин убагы болчу да. Ал убакта баягы Кудай жок деп окутуп, атеизм убагында болчу. Бирок ошол кезде элдер ушу түлөөнү көбүрөөк өткөрчү да. Анан ушу мен бала кезимде ушул окуя аябай эсимде калыптыр. Ушул биздин көчө чогулуп алып түлөө өткөрүштү да. Анан ошол биздин көчө баягы талаанын жанында болчу. Анан ушул көчө чогулуп туруп алып, талаага барып, аякта баягы чөптөр өсүп, анан ошол жерден мал союп, кой союп, анан ошол жерден түлөө өткөрүшкөн да. Анан аяктан мен ушул эсимде жок эми, ал кичине бала кез убак болчу. Кой союшканын билем, чогулганын, тамак ишкенин, ошол жерден бирдеме кылганын билем. Бирок мен эсимде калганы, ал түлөөнүн максаты ошол кезде баягы кургакчылык болуп, анан Кудайдан жаан сурап түлөө өткөрүшкөн да. Азыр эстесемчи. Анан ошондо түлөө өткөрүштү. Анан ушу түлөө бүтүп эле, анан окаттарын ушу жыйнап, там казан аяктарын жыйнап атканда эле бир кезден кийин эле карасам жаан төгүп атат. Кадимкидей төгүп, үйгө чейин жетпей, баары суу болуп, чуркап араң кеткенибизди билем да, ошо бала болсом дачы. Эми ошону азыр мен ойлонуп көрсөм, эми карасаңар, ошол кездеги эстер убагында дагы баягы Кудай жок деп окутса дагы, атеисттин убагы болсо дагы кыргыз эли ушундай түлөөнү көбүрөөк өткөрүп, анан ошол кездеги ишенимди айтып атам да, карачы. Ошол ишеним менен барып, ошол курмандыкчал түлөө өткөргөндө жана сыйын тилек кылышканда, Кудай ошол замат алардын сыйынуусуна, тилегине жооп берип, алар үйлөрүнө жеткенге чейин эле төгүп атпай, жөнүндө жаан эмес, мындай төгүлгөн жаан болгондо, жамгыр жааганда, ошол аябай эсимде да, ошолчу. Ошондон кийин мен деле ушул түлөө өткөрүп атат, бирок мен ушундай окуяны мындай эсимде жок да, ушу бала кезимде аябай эстеп калып турмун да, ошол түлөөнүн баягы кургакчылыкта жаан сурап, анан Кудай замат ошо жаан бергеничи. Анан негизи эле бул эгерде биз түлөө деген эмне, түлөө кайда деген сөз кайдан чыкты деген суроолорго жооп берсек, эми бизде эми кыргызда айтып коет да, баягы түлөө бул тиги тилөө, тилек кылуудан чыккан деп айтышат да негизичи. Анан негизи баягы түлөөнү баягы курмандык чалуу аркылуу баягы Кудайдан ырайым сурап, Кудайдан жардам сурап өткөрүшөт да, негизи максатычы. Жана ошондой эле бир кырсык болсо, бир жамандык болсо, бир аман калып, ушу кырсыктан амалса, анан баягы Кудайга ыраазычылык келтирип, курмандык чалып, ушу түлөө өткөрүшкөн да. Негизи ушул мааниси, максаттары ушундай да. Бирок биз мен баягы түлөө деп атпайбы, тилек кылуудан келип чыккан депчи. Бирок мен башка варианттар дагы аябай көп да. Эгерде биз баягы ыйык жазууларды карасакчы, ыйык жазууну карасак, аякта бир башка да варианттар бар да. Аяктан да ошол сөздөр аркылуу да түлөөнүн көбүрөөк терең маанисин түшүнсөк болот да. Мисалы, ыйык жазууда жазылгандай, биринчи болот Адам ата Обенин балдары Абель менен Каин эң биринчи ошол Кудайга баягы тартып алып келгенде курмандык чалышкан.
ошол убакта мисалы Авель ал деген эме болгондо баягы койчу болгондуктан Кудайга өзүнүн баягы малдан төл башыны курмандыкка чалган да. Анан Кудай анын курмандыгын кабыл алып, аны мындайча айтканда кабыл алган анын курмандыгынчы. Анткени бул Авель Кудайга төл башы курмандык алып келип, кан чыгарып, мындайча айтканда ишеним менен Кудайга курмандык алып келген да. Ошондуктан Кудай аны кабыл алган. Кайын болсо деген ал өзү дыйкан болгондуктан ал жанагы жер жемиштердин түшүмүнөн алып келген эме тартуулардычы. Бирок Кудай негедир аныкын баягы кабыл алган жок да. Ошондуктан ал баягы Кайын ушул Кудай Авелдин курмандыгын кабыл алып, анын жер жемиштен келген тартуусун кабыл албагандыктан аябай ичи күйүп, ошондуктан жана бир тууганда кол салып, аны өлтүрүп салган да. Негизги ушул ичкилүүлүктөн ушул ушундай окуя болгон да негизи. Бул баягы ыйык жазуу. Анан ошондон төл башын алып келип, анан Кудай курмандыкты кабыл алгандыктан анан кээ бирлер ойлошот да, бул значит түлөө деген сөз бул төл башыны курмандыкка алып келгендиктен ошондо чыгса керек деп ойлошот да. Төл башыданчы. Дагы бир варианты бар. Бул баягы билебиз баары эле Аюп пайгамбар да. Ошо Аюп пайгамбар дагы мисалы ал аябай ушундай адилеттүү, такыба, кемчиликсиз, Кудайдан корккон, ушундай ал жамандыктан алыс жүргөн адам болгон да. Бирок аны деген 7 уулу, 3 кызы болуп, мал салы көп болуп, аябай бай, атактуу киши болгон да. Бирок Кудайдан корккондуктан ушу балдары көп, анан ошондуктан алар мындай бат-баттан той өткөрүп, чогулуп турушуш экен да. Анан той өткөргөн ичишет, жешет, анан ар кандай нерсе болот. Анан баары тарагандан кийин анан баягы тиги Аюп пайгамбар ушул той өткөрүп атканда, ар кандай ушул учурларда ушу балдарым Кудайга акарат келтирип койгон жокпу, же күнөө кылып койгон жокпу дегендей сыяктуу баягы ошондой ойлоп, анан ошо ар бир ушу балдарын чакырып, анан ошо балдарына ар бирине бирден курмандык чалып, анан ошол аркылуу баягы күнөөлөрүнөн кечирим алып ыйыктап турчу экен да, ушунчалык такыба. Ошол аркылуу баягы күнөөнүн кунун төлөп турчу экен да. Анан ошондуктан бул биринчи да, ошол Аюп пайгамбар кунду төлөп турган да, баягы күнөөнүн кулун төлөп турчу экен. Ошондой эле Муса пайгамбар деле. Мисалы Муса пайгамбар деле Кудай айтканда Израиль элине эгерде алар күнөө кетирсе, ошо күнөөсүнө жараша баягы бодомал, кой же канаттуу алып келип, кан чыгарып, ошол аркылуу кун төлөп турсун депчи. Анан ошентип баягы Муса пайгамбар Израиль элине айтып, Израиль эли өзүнүн күнөөсүнө жараша ошентип баягы курмандык кан чыгарып Кудайга алып келип, анан ушул аркылуу күнөөлөр үчүн кун төлөп турган да. Ошондуктан кээ бирлер ойлошот, бул түлөө деген ошол жанакы кун төлөгөндүктөн баягы курмандык чалып кун төлөгөндүктөн төлөө деген сөздөн түлөө болуп калса керек деп ушундай да ойлошот. Бул кыскача кандайдыр бир варианты деп. Ушинтип мисалы бир эле баягы мисалы кыргыздар айтып атпайбы? Түлөөдөн келип чыккан депчи. Бул экинчи варианты бул төл башы деген сөздөн келип чыгышы мүмкүн. Үчүнчүсү ошол жанакы малды курмандыкка чалып төлөө деген сөздөн келип чыгат. Бирок эң негизгиси мисалы булда түлөө деген сөз бул кадимкидей эле кыргыздын түлөө деген сөзүнөн келип чыккан да. Түлөө деген. Сен түлөө деген түшүнөсүң да? Түлөйт го жанакы. Мисалы деген биз көлгө барабыз да. Көлгө барганда терибиз эмне болот? Күнгө күйүп, анан түлөп, анан кайра жаңы тери чыгат, жаңыланат да, терибиз жаңыланат. Ошондой эле жанагы жаныбарлар деле жүндөрү түшүп, канаттуулары түшүп, түлөп, анан кайра жүндөр чыгып жаңыланат да. Ошондой эле кадимкидей ошо түлөө деген сөздөн эле түлөө деп аталып калган да. Анткени бул түлөөнүн бир эң негизгиси максаты да ушул экен да. Бул деген адам Кудай астына тоо кылып, тобо кылып, күнөөсүн мойнуна алып, күнөөсүнөн кечирим сурап, оюн өзгөртүп, эгер бир күнөө кылса, ошол күнөөлөрүн айтып, анан ушинтип баягы тобо кылып, бул тобо кылуу деген жаңылануу деген сөз да. Мына ошол тобо кылуу аркылуу адамдар жаңыланган да, түлөгөн. Көрдүңбү? Ошондуктан бул эң негизги бул сөзү бул түлөө деген эле сөздөн чыккан деп ойлойм да. Бул эч кандай тилөө же төл башы же төлөөдөн эмес эле түлөө деген эле кыргыздын сөзү эле кадимкидей эле ошоntип атап коюшкан. Ошентип баягы Кудайга баягы курмандык чалып, төл башын алып келип,
анан баягы кан чыгарып, кунга төлөп, анан эң негизгиси адам өзү тобо кылып, оюн өзгөртүп, күнөөдөн кечирим сурап, анан ошол аркылуу түлөп, жаңыланып, жүрөктөрүн тазалаган да. Анан ошол аркылуу анан Кудай күнөөлөрүн кечирип, алардын сыйынууларын, тилектерин угуп, анан Кудайдын батасын берип, жамгыр сураса жамгыр жадырып, эгерде бир ыраачы келтирсе ыраачылыгын кабыл алып, ушундай ушул нерселерди кылган да. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, кыргыз эли эзелтеден өзгөчө ушул ыйык жазууга дагы маани бергенчи. Мисалы бул түлөөнүн негизги максаты жаңылануу, тазалануу, бир арылануу деген нерсени айткыңыз окшойт да. Эң майысы ошо түлөө деген сөз. Учурда ага айтсаңыз да, бүгүнкү учурда деги эле жалпы коомчулук, эл ушул түлөө өткөрүүгө кандай маани берип жатат? Жана айтпадым, биз баягы СССР убагында, биздин убакта айтыппам, ошол убакта баягы атеизм учуру болсо дагы, Кудай жок деп окуткан учурлар болсо дагычы, бирок элдер, ушу кыргыздар көчө болуп, элдер чогулуп алып түлөө өткөрчү да. Анан айтып атпаймынбы жанагы, бир убак ушу бала кезимде эсимде, ошо түлөө өткөрүп, ошол замат эле түлөө бүткөнгө чейин Кудай жаан берген да, ошол убакта куракчылык чагы. Ушунчалык баягы ишенимдери да Кудайга жакшы болчу да, хотя ошол убакта баягы атеизм учуру болсо дагы. Карачы. Азыркы учурду карасаң, мына азыркы бул акыркы эле жылдарды карасак, мына оору каптап атат. Коронавирус, каптап канча деген адамдар оору каптап атат. Ушу оорудан канча деген адамдар мына чыкканда кырылып атат. Ошондой эле мисалы куракчылык болду, туурабы? Куракчылык болуп атат, кымбатчылык болуп атат, кыйынчылык болуп атат. Адамдар ушундай баягы заман оорулуп атат да. Бирок биз ушул учурда негизи деген эң биринчи биз жардамды, ырайымды Кудайдан алышыбыз керек болчу да. Эгерде чындап келгенде азыркы учурда түлөөнү көбүрөөк өткөрүшүбүз керек болчу да. Көчө болобу, же бир айыл бир чогулабы, бирок негизи кыргыз эли ушундай баягы ушундай кыйынчылыктардан чыгуу үчүн эң биринчи Кудайга кайрылып, түлөө өткөрүп, Кудайдан ырайым сурап, ушундай иштерди кылсак, Кудай батасын бермек да. Бирок негедир адамдар ушул жакта мындай көп өткөрүп жатат деп ойлойм да. Анан ошондой эле азыр мына азыркы эле учурда айталычы, мына азыркы убакта Борбор Азия аябай мындай коркунучтуу абалда турат да. Мисалы мына талибандарды көрсөк, Афганистанда азыр мына бийликти алды. Аларды билесиңер мисалы, аларды деле мисалы Борбор Азияга коркунуч туудурат деген адамдар көп эле айтып атат. Кээ бирлери айтат, эми кол салбайт, анан бирок аны эч ким айта албайт да. Ошондуктан баягы Кыргызстан эми өзүбүз көрбөдүк, бул коркунучтуу эле тажиктер рахман эле кол салганда биз дайымыбыз таппай, аларга даже жооп бере албай, эчтеке кыла албай калдык да. Мен ошондуктан ойлойм да, биз эң биринчи деген ушундай бир коркунучтуу абалда, ушундай тегерек четтерде коркунуч туулуп атканда, биз баягы ушу түлөөнү көбүрөөк өткөрүп, Кудайдан ырайым сурап, Кудайдан жардам сурап, көбүрөөк ушул Кудай ушул түлөө аркылуу адамдарды биримдикке чакырып, ушул аркылуу баягы Кудайга сыйынып, тилек кылып, жакшылык тилеп, ушул жамандыктардан сакта деп, ушундай түлөөлөрдү өткөрүшүбүз керек болчу да азыр. Коомчулук ар түрдүү көз караш, ар түрдүү ойдобуз да. Кээ бир адамдар айтат экен, бул түлөө өткөрүү бул туура эмес. Бул деген кереги жок. Бул деген бир кандайдыр бир баягы шаманизмге барган нерсе деген бир түшүнүктүү адамдар бар да. Ушундай ойлуу адамдарга сиз эмне деп кеңеш берет элеңиз? Жана ыйык жазуулардан дагы жанагы келип чыгышын варианттарын өтпөдүмбү? Бул Кудайдын сөзүнөн алдым да, ыйык жазуулардан. Мен айтпадым, эң биринчи эле Адам атаны балдары Каин менен Абель курмандык чалган да, мындачкан түлөө өткөрүшкөн. Экинчиден деген, билесиңерби, тиги Нух пайгамбардын учурунда потоп болбоду, биринчи баягы потоп болгондо, ошол потоптон топон суу, кыргызча айтканда топон суу болгондо Нух пайгамбардын жана анын жанакы 3 баласы, анан бала бакырасы, анан жанакы малжан, ошол уларды эле баягы кемеге кирип, анан ошо топон суудан аман калышканда, анан ошо топон суудан чыккандан кийинчи, ала деген Нух пайгамбар деген ошондо Кудайга курмандык чалган. Ошол баягы ушул топон суудан аман алып калганың үчүн дегендей сыяктуу да, баягы ыраачылык иретинде. Ыраачылык келтиргенде ушул кемеден чыктык, аман эсен чыктык деп, ошо топон суудан ошол кезде бүт дүйнө кырылган да, баягы мурду менен дем алган бүт жан жаныбарлардын баардыгы кырылган. Только Нух пайгамбардын семьясы, үй бүлөсү, анан жанагы ал сактап калган мал жаныбарлары эле аман калган, калганы баары кырылган. Ошондо чыкканда Нух пайгамбар деген ошол Кудайга курмандык чалып, анан баягы ыраачылык иретинде, анан Кудай анын курмандыгы, Нух пайгамбардын курмандыгы жагып, анан ошондон баягы Кудай
убада берген да, келишим түзгөн Нух пайгамбар мененчи. Нух пайгамбар аркылуу бүткүл адамзат менен келишим түзүп, эми мындан ары мен бул жерге топон суу каптатпайм, мындайча айтканда адамдарды кырбайм деп убада берген да. Анткени ал айткан, ошол эгерде булут каптаса, ошондой бир топон суу келатса, булут каптаса, ошол кезде жана Асан Үсен деп коебуз го, ошол чыкканда, ошол мен убадамды, келишимди эстейм дагы, анан бул жерге экинчи топон суу каптатпайм деп убада кылган да. Ошол убактан бери мына канча кылым болду, бирок ошол Кудай өзүнүн убадасына, келишимине сактап топон суу каптата элек да. Ошол жанакы радугаларды, Асан Үсөндөрдү көргөндө биз эстешибиз керек да. Биз ошол Кудай ошол аркылуу келишим түзүп койгон. Ошо келишимди көргөндө, Асан Үсөндү көргөндө Кудайды эстеп, ошондуктан баягы адамзат андан бери оңолуп кеткен жок. Баягы биринчи топон сууда эмне үчүн эметкен? Мындайча айтканда топон суу каптаткан элди кырган. Анткени аябай күнөөгө батып кетишкен да. Кудайды тааныбай катуу күнөөгө батып, ушундай бир жаман жиркеништерди кылып, ушундай Кудайдын жүрөгү ооруп, ушу күнөөгө батып кеткен үчүн топон суу каптаткан да. Бирок андан кийин адамдар оңолуп кеткен жок. Андан да күчөдү. Андан кийин билебиз да, жанагы Содом менен Гомородагы аябай күчөп кеткен, аны болсо от менен жазалап салган, от менен күйгүзүп салган. Бирок топон суу каптаткан эмес да. Ошону окшойн азыркыга деле мына элдер канчалык мына ыймансыз болуп, Кудайдан жөө качып, күнөөгө батып атат, бирок Кудай өзүнүн убадасына, келишимине туруп, убакка чейин азыр адамдарды топон сууга кырган жок да. Көрдүңүзбү? Бул деле ыйык жазуудан болот. Бул деген жана түлөө айтып атпайсыңбы? Жана эме деп, бул шаманизм же деп. Жок, бул деген эң биринчи эле Кудайдын сөзү менен, жанакы мисалы Абел деле ишеним аркылуу алып келген үчүн, ошо курмандык алып келген үчүн Кудайга жагып, аны кабыл алган да. Бул ишеним аркылуу. Ишеним аркылуу деген сөз бул эмне? Ишеним аркылуу деген бул Кудайдын сөзү боюнча, Кудайдын эрки боюнча, Кудайдын жолу боюнча алып келинди деген сөз да. Ошондуктан Кудай кабыл алды да. Ошондуктан бул курмандык чалууну эң баштан эле адамзат келаткандан бери Кудай кабыл алып келатат да. Бул чисто бул Кудайдын эрки, Кудайдын сөзү боюнча да. Анан деген бул дагы бир нерсени айтып коем. Бул түлөө деген эч кандай улутка же бир тилге тиешеси жок. Анткени деген бул ал убакта бул эме башталган, түлөө башталган. Бүт адамзат бир эле тилде сүйлөгөн. Анда деген баягы улуттар жок болчу, мында бир эле баягы Нух пайгамбардан кийин башталбадыбы жанакы эме мунара куруп, анан ошол жактан баары бир тилде сүйлөп, анан Кудайым аларды баягы тилдерин аралаштырып турат эмеспи? Ошондон кийин улуттар, тилдер пайда болгон да. Бирок бул түлөө ага чейин эле болгон. Ошондой эле бул динге чейин болгон да. Бул эч кандай динге да тиешеси жок түлөөнүчү. Анткени бул динге чейин эле бул курмандык чалып келишкен адамдар. Ошондуктан бул баягы тиги динге тиешелүү же бул динге болбойт деген бул туура эмес да. Бул адамзатка эле, жалпы адамзатка Кудайдын берген ушундай баягы Кудай эмеси да, баягы ушул аркылуу баягы мисалы биз Кудайга ороз аркылуу келип атпайбыз мисалы, эгерде бир нерсе сыйынгыбыз келсе же бир нерсе Кудайдан сурангыбыз келсе, орозу карма 3 күнмү, 10 күнмү, 30 күнмү кармап анан бир тилек Кудайга асманга үнүбүз угул үчүн орозу карматпайбызбы? Бул деле ошол сыяктуу эле курмандык чалуу аркылуу Кудайдан баягы райым сурап, сыйынып, тилек кылып, мындайча айтканда ырахчылык келтирген бир түрү да мындайча. Бул мындайча айтканда бул түлөө, бирок бул майрам эмес. Бул түлөө деген бул адамзатка ошо Кудайга келгенге мындай бир мүмкүнчүлүктө бир ыйык кызмат. Ушундай мүмкүнчүлүктө райым сурап. Аны ошол тетиги адам ата обо эненин балдарынан баштап эле ошол убакка чейин курмандык чалып келатат. Көрдүңбү? Мен кээ бирде ойлоп кетем. Ошол атеизм учурдагы, Кудай жок деп окуткан учурдагы биздин убактагы адамдарчы действительно мындай таза болчу да. Мындайча айтканда ошол жакта баягы Кудай жок деп окуткан күнүдө эле жүрөктөрү, абирлери таза, ушундай бир уят деген нерсени билген ушу адамдар болчу да чын эле. Азыр мында карасам чын эле дин көбөйдү, бирок чын эле айтайын, ыймансыздар көбөйдү да. Чын элечи мындай карасаң, заман ошондой да. Ошондой эле жанагы канчасы Кудайга ишенебиз дейт, бирок чын эле ыймандуулар аз. Чын эле баягы бата аз көрүнөт. Өзүң айтып атпайсыңбы, бата аз деп. Мына көбүрөөк мындай кыйынчылыктар, кургакчылыктар, ушундай карачы, коркунучтуу абалдар күндөн күнгө мына оору каптап атат. Ушунун баардыгы эмне? Мунун баардыгы бизде азыр батага караганда бир каргыш көбүрөөк болуп аткандай сыяктуу да. Ыймандууларга караганда ыймансыздар көп болуп аткандай сыяктуу да. Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, азыр деген бул
түлөөнү биз көбүрөөк өткөрүшүбүз керек да. Бул түлөө деген эч кандай улутка дагы айтып атпайм, тиешеси жок, динге да тиешеси жок. Бул элдер улутуна, тилине, динине карабай баары биригип келип, бир жалгыз Кудайга, жалгыз жараткан Кудайга ошо курмандык чалып, анан биринтикте, бир мындай жүрөктө келип, анан ошол жактан Кудайга ыраазычылык келтирип, же бир тилек кылып, же жан сурап, же ырайым сурап, же бир жамандыктан сактай деп Кудайдан тилек кылып, ушундайларды өткөрүшүбүз керек да. Ошо именно ушу түлөөлөр азайып, Кудайга чын жүрөктө ишеним менен кайрылуулар азайгандыктан, ошо бизде мен ойлоп атам да, баягы ыймансыздар, момундай кыйынчылыктар, оорсулуктар, коркунучтуу абалдар болуп атат да. Көбүнчө деген мен айтып атпайм, азыр көбүнчө баягы динге ишенгендер, динчилдер көп эди, көбүнчө эле диний эрежелер менен жашап, чыныгы Кудайга ишенгендер, динге ишенгендер көп, динчилдер көп. Бирок чыныгы жалгыз жараткан Кудайга чын жүрөгү менен ишенип, чын эле Кудайдан коркуп, ушу абийир менен, уят менен жашаган ушу адамдар аз болуп атат да. Агай, ушул жерден сиз баягы эксперт катарында сурайын. Бул бүгүнкү күндө Кыргыздын өзүнүн улуттук идеология деген нерсе бар го. Ошонун жоктугунан, ошонун бир алсыз болуп атканынан, ушул тараптан, мамлекеттик жактан дагы алып караганда, жалпы коомчулуктун, жумурайчылыктын идеологиясы жок болгондон улам ушундай бир көйгөйгө туш болуп атабызбы, же кандай деп ойлойсуз? Негизи эле биз эмне көйгөй болсо делечи, Кудайдан ушу эл биригип алып, биримдикте сүлө өткөрүп, сыйынып, тилек кылсакчы, Кудай берет да. Негизи эле баардыгы баягы Кудайдын колунда. Негизичи биз көбүнчө мына Кудай сөзүндө айтып коет го, биз адамдын тагдыры бул негизи эле Кудайдын колунда депчи. Негизи эле деген бул ар бир адамдын эле тагдыры эмес. Ар бир элдин, ар бир мамлекеттин, ар бир улуттун тагдыры Кудайдын колунда да. Ошо Кыргызстандын, кыргыз элибиздин да тагдыры Кудайдын колунда. Ошондуктан биз деген азырчы эң биринчи азыр көбүнчө эле эмнени сүйлөшөт? Баягы көзүң мындай эмени сүйлөшөт да, мисалы бир коркунуч же бир жардам сураса эле азыр бир Москваны карайт, Кремлди карайт, орустарды карайт, же Американы, же Батышты карайт, же мисалы арабтарды карайт, же бул эмени карайт, мисалы Турцияны карайт, баягы курал жактан жардам берет депчи. Мындайча айтканда державаларды же башка бир чоң мамлекеттерди жардам сурап, ошого көбөйтүнөт да. Бирок негизи айтып атпайм, бизге эң биринчи Кудай жардам берет. Бизге эч кандай держава жардам бербейт. Эгерде мисалы мейли Америка болобу, Россия болобу, мисалы Турция болобу, ар бир өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт да. Эң биринчи бизди чын жүрөгүнөн бир колдойн, жардам берейин дегенде эле андай держава, андай эл жок. Биз үчүн күйгөн, биз сүйгөн, бизге жардам бере турган, ырайым кылып, колдой турган, бизди сактай турган бул бир эле Кудай да. Ошондуктан биз эң биринчи биз өзүбүздү, асманды, Кудайды, жүрөгүбүздү Кудайга буруп, ошо Кудайдан ырайым сурап, тил өткөрүп, курмандык чалып, Кудайга сыйынып тилек кылышыбыз керек да. Кудайдан. Ошондо баштасак, анан биздеги мамлекетте анан иштерибиз да оңой болот. Бийликтегилер дагы, азыр көрүп атпайбызбы, баягы эч кандай идеология жок деп. Бул идея дагы, мунун баардыгы Кудайдан келет. Негизичи, эгер биз келсек, анан Кудай бизди жетектеп баштайт, бизге акыл бере баштайт, акылмандык бере баштайт, идея бере баштайт, элдерге ынтымак, биримдик бере баштайт. Анан ошондон баштап анан биз баягы туура жолго түшөбүз да. Ошондуктан биз эң биринчи чын жүрөгүбүз менен Кудайга ишенип, Кудайга таянып, Кудайдан үмүттөнүп, адамдардан эмес, бир держава, бир мамлекеттерден эмес, Кудайга таянсак, анан ошондо бизде чын оңолуулар башталат деп ойлойм. Анткени Кудай сөзүндө айтып атпайбы? Адамга таянган бул каргышка калат дейт. Бир эле Кудайга таянган адам бул баталуу дейт да. Баталуу. Анан Кудай ошо колдойт. Кудай сөзүндө деле бар эмеспи? Эгерде Кудай дейт, бул мамлекетти, элди, жерди коргобосо дейт, даже чек арада турган аскерлер да бекер дейт да. Кудай коргоп, Кудай негизи эмне? Мында ойлоп көрөлүчү. Кыргыздын деле тарыхын карап көрөлү. Көбүнчө ойлошот, мисалы үркүн болбоду беле? Мисалы, үркүн болуп, орустар баягы мындайча айтканда кыргыздарды кырып, мындайча айтканда баягы геноцид кылып ушундай болгон да. Бирок ошондо кыргыздар ойлошот да, бизди Ленин сактап калды депчи. Мисалычы, ушинтип ойлошот. Ооба, бул мындайча айтканда саясий жактан ошол учурга ушундай болуп көрүнүшү мүмкүн. Бирок чындап келгендечи, могу кылымга арткан кыргыздычы ушул убакка чейин только Кудай сактап келатат да. Кыргыздар деген баштан канча деген кыйынчылыктарды, канчалык кыргындарды өттү.
ошонун баардыгын элечи бул адам сактаган жок да, муну Кудай сактап келди да ушул убакка чейинчи. Канча деген ушул Кудай сактаган үчүн, Кудай райым кылган үчүн, Кудай батасын берген үчүн, Кудай колдогон үчүн кыргыздар ушул Кытай мындайча айтканда чоң мына килтеген ушу Кытай турат. Ошо менен жанында турса да ушул убакка чейин кыргыздар мындайча айтканда кырылбай мамлекет болуп, эл болуп, улут болуп ушул убакка чейин келди да. Бунун баары эле Кудайдын райымы, Кудайдын бул белеги, ошондой эле бул ушундай бейиштей болгон жерди, ушундай болгон баягы мисалы мамлекетти, эгемендүүлүктү берген бүт баары эле Кудай эң биринчичи. Ошону биз билишибиз керек да. Ошондуктан биз эң биринчи эле Кудайга таянышыбыз керек. Мындан ары дагы биз баягы айтып атпаймынбы, жанагындай державаларга таянбай, биз мисалы бир гана ошо Кудайга таянып, эң биринчичи Кудайга таянып, тил өткөрүп Кудайдын райым кылышыбыз керек да. Анан айтып атпаймынбы, азыркы учурда эле бизде жакшы учур болгон жок. Азыр мисалы Кыргызстан гана эмес, Борбор Азия ушунчалык бир коркунучтуу абалда турат. Согуш болуп кетчүдөй абалда болуп турат. Мисалы мына Афганистанды талибандар мисалы басып алды, туурабы? Эми аякта деген башка дагы азыр топтору бар, ар кандай дини экстремисттери бар. Алар дагы эми алар жөн эле багынып калбайт. Аякта дагы граждан согуш болуп кетиши мүмкүн. Анан аякта ичара согуш болуп качкындар көбөйүшү мүмкүн. Анан эгерде мисалы талибандарбы ошол Афганистан может быть алар өзлөрү жеринде, элинде мисалы тартип орнотуп, может быть аякта ким билет, алар деле бул мамлекетти алып кетиш кыйын да, туурабы? Алар баягы согушкан деле билген эл да. Мисалычы, экономика жөнүндө түшүнүктөрү жок, ар кандай саясат жөнүндө деле мындай жакшы түшүнүк жок, только согушканды билет да. Анан эртең булар ачка болсо эмне кылат? Анда эртең косула баштайт да. Туурабы? Мисалы адам ачка болгондо эмне кошунасына урууга келет да, туурабы? Ошондой да болуп кетиши мүмкүн, көрдүңбү? Ошондуктан биз деген эртеңки биз баардык жактан даяр болушубуз керек да. Ошондуктан биз эң биринчи ошол коркунучтардан, ушул согуштан, ушул жаман ушул чек арадан, ушул душмандардан сакташ үчүн биз азыр бул Кудайга кайрылып, Кудайдан райым сурап, Кудайга тилек кылып, Кудайдан сыйынып, ороз аркылуу келебизби, түлөө аркылуу, курмандык чалуу аркылуу келебизби, Кудайга жалынып, биз Кудайга таянганды үйрөнүшүбүз керек да. Кудайга тапшырышыбыз керек да. Ошондо эң биринчи Кудай сактат. Андан кийин өзүбүз дагы биз эч кимге ишенбей, адамдардан өзүбүзгө гана кыргыздар, өзүбүз гана биз ишенип, өзүбүз ошол чек араларды бекемдеп, мындайча айтканда мобилизация кылып, учебка кылып, даярданып, ушу баары жактан биз даяр болушубуз керек. Мисалы чын айтканда бул эртең бүрсүгүн эмне болуп кетерин эч кандай азыр саясий эксперт, билерман болсо да, көрөгөч болсо да эч ким айта албайт да. Кудайдан башка эч ким билбейт. Ошондуктан биз баардык нерсеге даяр болушубуз керек деп ойлойм да. Могул эле мына жакында эле мына 90 жылдардан мурун эле мына мынча айтканда 20 эле кылымда кыргыздар түлөө өткөрүшкөн, курмандык чалышкан. Бирок ошону да Кудай кабыл алган. Ошо Кудай кабыл алганын белгиси ошол жан сураса жан жадырып, эгерде бир райым сураса райым төгүп, бата сураса бата берип ошого чейин келе атат да. Ошондой эле буга чейин айтып атпайбызбы, жана Аюп пайгамбар, Муса пайгамбар, Израиль ошол жанакы малды курмандыкка чалып, ушул аркылуу баягы күнөөлөрүнөн кечирилип турган да. Ошол көрдүңбү? Үчүнчүсү болсо жанакы айтып атпаймынбы? Түлөө деген кыргыздын эле кадимки түлөө деген сөзү депчи, жаңылануу деп. Анан ушул аркылуу биз тобо кылганыбыз үчүн Кудайга кайрылып, ойлор өзгөрүлүп, жаңыланып, жаңы жүрөк болуп, мындайча айтканда баардык күнөөлөрүбүз кечирилип, мындайча айтканда Кудайга ыйык болуп, адилеттүү болуп, бул бир гана жалгыз жол ошол. Абдан сонун агай, рахмат сизге. Ырашык билгиземин. Ал эми урматтуу көрөрмандарым, сиздер болсо бүгүнкү программабызда ушул кыргыз эли ата-бабаларыбыз эзелтеден түлөөнү эмне себептен өткөргөн жана ал түлөөнүн мааниси эмнеде, анын маңызы кандай, ушул туурасында бүгүнкү программамда менин каарманым Айтбек мырза Татынакай өзүнүн ойлору менен аз да болсо түлөөнүн маңызы туурасында бөлүшүп берди деген ойдобуз. Ал эми сиздерде кандайдыр бир жеке ой пикир же сунуштар болгон болсо, анда сөзсүз түрдө Мезгил медиа каналына катталып, YouTube каналы аркылуу бизге өзүңүздүн комментарийиңизди да калтырып өтсөңүз болот. Ал эми урматтуу достор, эмки көрсөтүүдөн кайрадан сиздер менен дал ушул көрсөтүүдө амандашканча ар бириңиздердин жан денеңиздерде ар дайым арулануу жана тазалануу ыйман болсун деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сак саламатта болуңуздар.